өтүп калса жакшы да башкалар өтпөсүнчү асыл болчу. Баштайлы. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah subhanahu wa ta'alanın жардам менен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баян тууралуу китепчени окуп атабыз. Анан өткөнкү сабактарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага көчүп келип, хижрат кылып келип, анан Мадинада болгон эң биринчи иштерди ошол эң биринчи иш чараларын ошолор жөнүндө сөз кылып аткан болчубуз. Эң биринчи кылган иштеринин бири, эң башкысы эмне болгон? Келгенден кийин ошол жактан мечит курган. Мечит курган. Демек мындан эмне түшүнөбүз? Демек бул мечит деген адамдар менен Аллахтын байланышын бириктире турган нерсе да. Демек адамдардын эң биринчи ошо ибадатына көңүл бурган да. Ибадатына көңүл бурган, динине көңүл бурган. Алар менен Аллах менен байланышы бекем болуп туруусуна, дайыма ошол динди үйрөнө турган жер болуусуна аларга ыңгайлуу болгон. Ошого көңүл бурган да. Демек эң биринчи биздин мусулмандардын эң биринчи биздин көйгөйүбүз эмне болуш керек? Бул деген динге көңүл бурушубуз керек да. Динге. Ошо динди карманып аткан адамдарга ыңгайлуу эле болуп атабы? Мечити барбы? Алардын келип чогулуп сабак өтө турган, динди үйрөнө турган жерлер барбы? Ушул нерсе болуш керек да биздин эң биринчи көйгөйүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой эле ошондуктан Мединага келгенде эң биринчи мечит куруп атат. Бир эле мечит эмес, эки мечит куруп атат. Кубадагы мечитти куруп баштап атат. Андан соң Мадинага барып, анан Мадинадагы мечитте пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мечитин куруп атат. Анан мечитти курган соң экинчи ишин эмне кылган? Эмне деп айткыла? Бир тууган кылган да. Бир тууган кылган. Мухажирлер менен ансарларды бир тууган кылган да. Мухажирлер бул деген хижрат деген сөздөн алынат да. Хижрат, мухажир деп коет. Сахабалардын бардык сахабаларды жалпысынан эки топко бөлүп койсо болот да. Эки топко бөлүп койсо болот. Бири деген мухажирлер деп айтат, хижрат деген сөздөн. Мухажир. Бул деген хижрат, көчүү деген сөздөн. Бул Меккеден Мединага көчүп баргандар. Ошол мухажирлер. Анан ансарлар деп коет. Ансарлар. Бул деген мединалыктар, ошол жакта местныйлар да. Ошол жакта ошо жайга жайгашып, ошол жакта жашап аткандар да. Анан ошол ансарлар бул насыр деген сөздөн жардам берген. Көчүп келгендерге жардам бергендер дегенден да. Ошо мухажирлер менен ансарларды эки бөтөн эл да. Уруулары башка, эки башка шаардан. Анан эки жакка келгенде кандай болот? Башкача айырмачылыктар болот да. Бизде деле мисалы Ош менен Бишкек болгондо, ошо чогуу болгондо айырмачылыктар болуп атпайбы? Көрсөтөрбү? Ошондой айырмачылык, ошондой бөтөндүк, чочундук кетиш үчүн бир тууган кылып койгон да. Ошол мухажирлерден бир сахабага, ансарлардан бир сахабаны белгилеп коет эле. Ушул сенин бир тууганың депчи. Ошо бири-бириңерге экөөңөр болсо бир тууган болосуңар деп өзгөчө. Ансыз деле момундар бир тууган, Аллах субханаху ва таала Кур'анда айткандай иннамал муъминуна ихва дейт. Чынында момундар бир тууган деген. Бирок андан дагы бекемдеп ошондой өзгөчө ахи деп коет да. Ошол бир тууган экөөнү же бекем бир тууган кылып койгон. Өзүнүн туугандарынан дагы артыгыраак болгон да ошол убакта абалы. Туугандары, мисалы ошол бир тууган кайтыш боло турган болсо, ошол сахаба ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайындап берген бир тууганы анын мурасын алып калат эле да. Анын туугандары эмес да. Ошо анын өз жакындары. Анан кийин бул мунун өкүмү өчкөн. Аллах субханаху ва таала аят түшүрүп, болду демек бир туугандан кийин бир туугандар мураскор болуп калышкан да. Бир туугандар, өзүнүн туугандары мураскор болгон да. Анан өкүмү өчкөн. Бирок жалпысы эмне болуп экен? Ошол убакытта ошол көйгөй ошо маанилүү болуп турган да. Эмне кылган? Биримдикке алып келүү. Мусулмандарды бириктирүү бири-бири менен. Демек бул дагы биздин өзгөчө дават иштерибизде, ислам иштерибизде эмне болуш керек экен? Мисалы үй бүлөнү тарбиялоодо же болгон жакта ушул дагы биздин эң башкы биздин максаттарыбыздын бири болуш керек да. Адамдарды Аллах менен байлайбыз биринчи. Динде бекемдикке ошого көңүл бурабыз. Андан кийин өз ара биримдикке көңүл бурабыз. Өз ара биримдикке, ынтымакка. Ушул болгондо анан биримдикти буза турган болгон себептердин баарысын жойгонго аракет кылабыз. Кайра элдештиргенге мусулмандарды бири-бирине жакшы мамиледе болууга,
ошол бир туугандыкты сезүүгө, ошону чын эле жакшылык экендигин билип туруусуна ошого көңүл бурабыз. Бул дагы мынекей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ушу үлгүсү менен бизге көрсөтүп кеткен да. Ошол себептен мына көрсөтөрбү, демек биринчи булар Аллах менен байланышы бекем болду. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухидке, аларды таухидтин негизине тарбиялап, жалгыз Аллахка тобокел кылыш керек экенин тарбиялап, Аллах менен бекем болушту биринчи. Андан кийин өз ара мамилеси бекем болду сахабалар. Анан ушул эки нерсе ишке ашкандан кийин эмне болду? Мына мусулмандар чыныгы бизге үлгү кылыштыр ошолорчу. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты? Хайрун наси карны дегенде, эң жакшы адамдар мен доорумдагы адамдар деди. Андан кийин келгендер адамдар, андан кийин келген адамдар деди. Ошол себептен ошондой бекемдиги болгондуктан, биринчи Аллах субхана тағала менен бекемдиги, андан кийин өз ара бекемдиги болгондуктан, карасаңар кандай бекем үммөт болушту ошолор. Аллах субхана тағала аларга эмне болду? Ошол убактагы эң чоң болгон эки империяны да багындырып койгон да. Перстер менен римдиктерди, византийский эки империя. Ошол убактагы мен мындайча айтканда, Аллаху алем, азыркы күндөгү мүмкүн Америка менен Россия сыяктуудай да. Андан да болуш керек экен, алар чоң тарых болгон да, илгерки тарыхтан бери болгон да. Ошолдой болгон эки мамлекетти дагы күн батыштан күн чыгышка чейин ошолорго багындырып коюп атат. Исламды алардын колунан жайылтырып коюп атат. Өсөрүп мынекей мына ушул маселелер, ушул биримдик, ынтымак, Аллах менен бекем болуу, Аллах менен мамиленин бекем болуусу бул мындайча айтканда ошо ийгиликтин сыры да. Ушул нерсеге көңүл буруш керек. Аллах субхана Кур'анда айткандай, "Вала тахталифу ва тафшалу фатазабарихукум" дегенде, тартышпагыла деген да. Талаш бөлүнүп жарылбай, тартышпагыла деген. Антпесе алсыздап каласыңар жана күчүңөр кетет деген да. Көрсөңүз, бөлүнүп жарылып, "Вала такуну калладина тафарраху вахталафу ба'ди ма жаатул байинат" силерге чейинги аларга анык далилдер келгенден кийин бөлүнүп жарынып талашып тартышып кеткендерге окшобогула деген. Аллах субхана тағала тыйган. Аллах Таала кайда аят айтат? "Алладина фарраху динахум ва кану ши'ан ласту минхум фи шей" дейт. Өзүнүн динин бөлүп жарып, топ болуп, жамаат болуп бөлүнүп алгандарга дейт. Сенин аларга эч кандай тиешиң жок деген да. Сөздөр пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Аллах субхана тағала баяндап берген да. Ушундай бөлүнүп жарылуу бул деген экен пайгамбардын жолу эмес. Кайра ынтымакка алып келүү мусулмандарды, ынтымакка, биримдикке. Бирок кандай биримдикке? Ошол мусулмандар баардыгы бириге турган негизинде. Мусулмандар баардыгы кайта турган булактын негизинде. Жөн эле бирөө мисалы айтып алып туруп, менин устазым бар. Келгиле, менин устазым эмне десе, ошонун баарыңар келгиле, бирикле деп башкалардын баарын мажбурлап, же өзүнүн бир имамын, же өзүнүн бир шейхинин атын айтып, болду, ушуга келбесеңер бирикпейсиңер деп ошого мажбурлай берсе, биримдик болбойт да. Экинчиси келет, баланчасы келет, ал өзүнүн устазына тартат. Тигинси келет, ал өзүнүн устазына тартат. Бул өзүнүн шейхине тартат, бул өзүнүн имамына тартат. Биримдик качан болот? Биримдик эч качан орнойт. Ошончо биримдик болуш үчүн эмне кылыш керек экен? Баардык мусулмандар бир жалпы сөз менен, ооба ушул кайта турган биздин булагыбыз деп, баардыгы кайта турган булакка кайтсак, ошондо бириги болот да. Бул эмне? Бул Кур'ан сүннөт. Кур'ан сүннөт сахабалардын түшүнүгү менен. Кур'ан сүннөт сенин устазыңдын түшүнүгүндө эмес, тигинин түкүнчөнүн устазынын түшүнүгүндө эмес. Эмне экен? Кур'ан сүннөт сахабалардын түшүнүгүндө. Сен түшүнүп алгандай эмес, кел сахабалар кандай түшүнгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга Кур'ан сүннөттү түшүндүрүп жүрдү. Ошо түрүү кезинде, көз түрүү кезде. Алар түшүнүштү, ошону ич жүзүн ашырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын динин көрдү дагы, эмне болду? Ыраазы болду. Аллах субхана тағала дагы эмне болду? Өзүнүн элчисине дагы аркылуу дагы жеткизди. Ошо сахабалар менен ыраазы экендигин. Демек Кур'ан сүннөттү кандай ич жүзүн ашырыш керек экендигин, Аллах субхана тағаланын ыраазычылыгына жеткиргедей ич жүзүн ашыра турган үлгү бизге ким экен? Сахабалар. Болду, бизге бешикке жетишке ошол максатыбызда турабы? Мына ич жүзүн ашырып, Кур'ан сүннөттү карманып, ич жүзүн ашырып, бешикке татыктуу болгондор мына сахабалар экен. Болду, ошолорду кармана берели. Сен өзүңдүн шейхиңди айтып берсең, бул өзүнүн шейхиңди айтып берсең, ошол сенин шейхиң тууралуу Аллах Таала бейиште деп айтты беле? Гарантия барбы? Сен айтып беле, сен бул шейхиң, бул өзүнүн имамында, ошол имамы тууралуу аят хадис барбы ал бейиште деген? Сахабалар жөнүндө болуп атат. Көрсөңүз, демек сахабалардын Кур'ан сүннөттү кармангандыгы менен, түшүнгөндүгү менен, ич жүзүн ашыргандыгы менен Аллах Таала ыраазы болгон экен. Ошол бейишке алып бара турган мындай практикада, Кур'ан сүннөттүн практикасы, бейишке алып бара турган ич жүзүн ишке ашыруу. Демек биз дагы ошону карманышыбыз керек экен да. Ошону карманышыбыз керек. Ошондо биримдик болот. Мына сахабаларга кайта турган болсок, Кур'ан сүннөт жана сахабалар. Кур'ан сүннөт деп коюп эле өзүң каалаган түшүнүктү киргизе берүү эмес. Кур'ан сүннөттү мына сахабалар кандай түшүнсө ошондой түшүнсөк, баардыгыбыз бир сөзгө кайтабыз. Анткени ар бир мусулмандан сурасаң,
сахабалар тууралуу жакшы сөз айтышат. Бир эле адашкан шииттерден башка. Алар адашкандыгы анык. Алар анык туурабы. Бирок суннитмин деген мен пайгамбардын артынан саллаллаху алейхи вассалам артынан эришим дегендер сахабаларды айтсаң ооба дейт да, ооба. Мен алар бизге үлгү тешет. Демек келгиле ошол бир сөзгө кайталы. Бир сөзгө кайталы. Ошондой бир сөзгө кайтуу бул дагы Курандын негизинде бул ынтымакка келүүнүн бир жолдорунун бири деп бизге Аллах субхана таала көрсөтүп кеткен да. Кайсыл жакта? Ал качан бизди ахлул китапка, китеп ээлерине кайрылууда. Китеп ээлерине кайрылганда Аллах субхана таала бизде мындай деп айтылат экен да. Кул я ахлал китаби дейт. Айт дейт. Эй китеп ээлери. Таалау иля калиматин саваин байнана ва байнакум. Келгиле силер менен биздин ортобузда болгон бир жалпы бир сөзгө кайталы дейт. Калиматин саваин байнана ва байнакум. Алла набуда иллаллах ва ла нушрику бихи шай'a дейт. Аллахтан башка эч кимге сыйынмайлы, жана эч кимди эч кимге ага шерик келтирбейли. Ва ла наттахизу ба'дана ба'дан арбаба мин дунилла, жана бири-бирибизди Аллахтан башка өзгө кудай кылып алып албайлы. Фаин тавалла факулу шаду бианна муслимун. Эгер алар баш тартса, анда айткаңар айткыла дейт мусулмандар дейт. Анда күбөлүк келтириле биз мусулман экендигибизди дейт. Мына бул аятта Аллах таала кандай айтат? Аларга мусулмандар эмес, ал эмес христиандар менен дагы кандай сүйлөшүш керек экендиги, кандай ал бир сөзгө келиш керек экендигин Аллах таала бизге үйрөтүп атат. Алар айтып атат, келгиле силер менен биздин ортобузда болгон бир сөзгө кайталы. Силер өзүңөрдүн диниңерди ошону эле айтып берип, мажбурлай берип, биз дагы өзүбүздү мажбурлай берип, андай сыяктуу эмес. Ортобузда болгон бир сөз бар. Ал кайсы? Силер да айтып атасыңар, биз жалгыз Кудайга сыйынуучулар деп айтасыңар. Ошол туура деп атасыз. Биз дагы ошого, келгиле ошого кайталы. Ошого кайта турсак, бул чыныгы ислам болуп калат да андачы. Анда исламда ошондой. Достор, ушуга кайталы. Эч кимге Аллах таалага эч кимди шерик келтирбейли. Достор, демек бир сөзгө кайтуу менен ынтымакка келүүнүн жолун Аллах таала бизге үйрөтүп атпайбы? Мусулмандар дагы демек биз андан бешбетер биз дагы ушундай жол менен ынтымакка келе алабыз. Достор, эмне кылабыз? Өзү мусулмандарды бир сөзгө алып келиш керек да. Бир сөзгө. Бардыгы макул боло турган. Мисалы сен өзүң имамды айтып атсаң, бул кабыл албайт мүмкүн турабы? Тигил сен имам сен мүмкүн кабыл албайсың. Бирок экөөңөр тең. Мисалы бир сахабага кайтасыңар. Же сахабалардан табииндерге, бир улуу имамдарга турабы? Кел, ошолорго кайталы. Андан кийинкилер таштап койду. Болду, ошондой кылат. Мында ошол ынтымакка келди. Анан ушул ынтымак өтө маанилүү. Колубуздан келишинче ушул ынтымакты сакташ керек. Ынтымакты ким буза турган болсо, кандайдыр бир себептер менен бул Аллах таалана жооп берет. Аллах таалана жооп берет. Анткени бул Аллах тааланын бул чоң неmatын тепселеп, ошону жокко чекке кетирип, мусулмандардын алсыздыгына себепкер болгон болот да. Мусулмандар анан ахлу суннан андан бешбетер. Кимде ахлу суннанын арасында, ошо сүннөт кармагандардын арасында бөлүп жарып аларды, фитна кылып, аларды бөлүп жарып, ушундай себепкер боло турган болсо, Аллах таалана чоң жоопкерчилик тартат да. Чоң жоопкерчилик тартат. Анткени ушундай алсыздыгын айынан ахлу сунна алсыздай турган болсо, демек таухидке дават алсыздап калат. Канча адамдарга мүмкүн таухид жетпей калат, сүннөт жетпей калат. Ширктер жайылып баштайт. Бидаттар жайылып баштайт. Ошонун баарына мүмкүн жанагы адамдар себепкер болуп калат. Ахлу суннаны бөлүп тарган. Кандайдыр өзүнүн бир жеке кызыкчылыктары менен, өзүнүн бир жеке мүмкүн өзүнүн ойлору менен андай болбош керек да. Жалпы мына эмнени караш керек. Жалпы максаттарды караш керек. Аллахтын динине көңүл бурушубуз керек. Анан ушул мусулмандардын ортосунда болгон ынтымак, ахлу суннанын ортосунда болгон ынтымак бул деген Аллах тааланын чоң нематы. Бул нерсеге негизи биз өзүбүз кандай гана аракет кыла алсак, негизи Аллах тааланын жардамы болбосо буга жете албайбыз. Бул нерсе Аллах тааланын нематы, Аллах тааланын жакшылыгы менен болот. Ошондон ушул нерсени биз Аллахтан сурашыбыз керек биринчи ирет. Андан кийин албетте себептерин кылышыбыз керек. Аллах таала Куранда айтат: "Ла хайра фи касирин мин najwahum" дейт. Алардын көптөгөн жашыруун өз ара сөздөрүндө көп жакшылык жок дейт. Жашыруун адамдар өз ара сөздөр болот, ошолордун көпчүлүгүндө жакшылык жок дейт. Илля ман амара би садакатин ау маруфин ау ислахин байнан нас. Бир эле эгерде дейт. Бир эгерде садаканы буйруп аткан болбосо дейт. Же бир жакшылыкты буйруп аткан болбосо, же элдештирүүнү дейт. Адамдын ортосунда элдештирүүгө буйруп аткан болбосо дейт.
Көрсөтөр ошо элдештирүүгө буйрук. Бул дагы көрсөтөр сүйлөш керек да, мындай иш бул көрсөтөр улуу иш экендигин Аллах субхана таала бизге баяндап кетип атат да. Көрсөтөр ошондон ынтымакка алып келүү, жолдорду сактоо, ынтымакты кетире турган нерселер менен күрөшүү бул деген чоң жакшылык иштерден болуп эсептелет. Кайра бул түзмө-түз дават менен байланыштуу. Түзмө-түз даваттын ахлусундан даваттын күчтүү болуп туруусунун бир ички себептеринин бири да. Анан Аллах субхана таала Кур'анда айтат: "Ва аллафа байна кулубихим" дейт. Аллах таала алардын жүрөктөрүн бириктирип койду дейт. Мусулмандардын, момундардын, сахабалардын дейт. "Лау анфакта ма фил арди жамиан ма аллафта байна кулубихим." Сен эгерде жер жүзүндө болгон нерсени сарптасаң дагы алардын жүрөктөрүн бириктире албайт элең дейт. Валакинна Аллах аллафа. Бирок чында Аллах таала бириктирип койду. Көрсөтөрбү? Жүрөктөрдүн бирге болуп туруусу эмне экен бул? Аллах тааладан болот. Мына пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жер жүзүндөгү болгон нерсени сарптасаң дагы сен андай кыла албайт элең." Демек бул Аллах тааладан болгон чоң жакшылык болуп эсептелет. Анан бул жакта дагы Аллах айтып атат: "Биримдикти дагы бизге айтып кетип атат. Биримдик кандай болот экен? Жүрөктөрдүн биримдиги болот да. Жөн эле денелердин биримдиги эмес да. Жөн эле ар ким өзүнүн адашуусун карманып эле жөн эле масса чогултуп алуу бизге андай нерсе кереги жок да. Андай биримдик бизге кереги жок. Ал нерсе биримдик деп айтылбайт. Ал кайра бөлүнүп жарылуу болуп эсептелет. Кайра анын артынан көптөгөн зыяндар бар. Бара ошол нерсе жарылып чыгат да. Андан дагы көбүрөөк зыян болуп кайтып чыгышы мүмкүн да. Андай биримдик жөн эле денелерди бириктире алуу, жүрөктөрдү бириктирбей туруп. Эмне туура акыйданы, ишенимди бириктирбей туруп. Бул эмне? Бул капырлардын биримдиги. Ушуну. Акзап мисалы билесиздер, ошол жөнүндө да сөз кылабыз. Союзниктер. Өз ара келишим чогулгандар, капырлар дагы топтолуп келип, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям каршы топтолушкан да. Каршы топтолуп келишкен. Ошолор деген мына бири-бирин капыр дешкен, бири-бирин адашкан дешкен. Жүрөктөрү бирок чачырандуу болгон да. Бирок сыртынан карасаң бирге сыяктуу болгон да. Аллах субхана таала капырлар тууралуу айткан: "Ва тахсабухум жамиан ва кулубухум шатта" дейт. Сен аларды бирге деп ойлойсуң дейт. Ынтымактуу бирге деп ойлойсуң, бирок жүрөктөрү чачырандуу дейт да. Көрсөтөрбү? Мындай биримдик бул биримдик эмес. Аллах таала айтып кетип атат. Демек биримдик эмне экен? Жүрөктөн айтып атат. Жүрөктөрүн бириктирди деп. Булар жөнүндө айтып атат. Жүрөктөрү чачыранды деп атат. Көрсөтөр? Демек эмнеден башталыш керек экен? Биримдик бул жүрөктөрдүн биримдигинен башталат. Ал эмне? Жүрөктөгү нерсе болгон эмне бул? Ишеним, акыйда, таухид. Туура ишенимге алып келге турган болсок адамдарды Кур'ан сүннөттүн негизинде болгон ишенимге, акыйда. Ошондо анан мусулмандар бириге алат. Ошол биримдик. Ва атасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафарраку дейт. Бардыңар бирге Аллахтын жибин карманып, бөлүнүп бириктире, анан бөлүнүп чачырап алалы дейт. Көрсөтөрбү? Ушул Аллах таала айтат. Бирге бириктире деп атат, бөлүнүп жарылып алалы дейт. Бирок кандай бириктире деп атат? Эмненин негизинде? Аллахтын жибин карманып. Акыйкаттын негизинде. Ар ким мейли сен өзүң адашууңду карманып жүрө бер. Сен бул адашууңду карманып жүрө бер. Кел. Ошо адашууларыбызды бири-бирибизге айтпай эле коелу. Кел эле ошол бирге берели. Көрсөтөр? Мындай биригүү капырлардын биригүүсү да. Көрсөтөрбү? Чын мусулмандардын биригүүсү эмне экен? Акыйкатка кайтуу менен. Сен өзүңдө болгон адашуулар сен ташта. Менде эгер адашуулар болсо мен аларды таштайм. Кел эле чогуу Кур'ан сүннөткө кайталы. Кур'ан сүннөткө. Ошол менен биригеле. Көрсөтөр? Кур'ан сүннөткө кайтуу менен. Ошондон анан биригүү болот. Ошондон биригүүгө жетебиз. Мисалы сен өзүңдүн мазгабыңды айтып атсаң, тиги өзүнүн мазгабын айтып атса, сен өзүңдүн улутуңду айтып атсаң, тиги өзүнүн улутун айтып атса, же башка сен өзүң шейхин айтып атсаң, бул сенин шейхин айтып атса, качан биригүү болот? Көрсөтөрбү? Мына азыркы күндө абал ушундай. Көрсөтөрбү? Ар ким өзүн анан өзгөчө болгондо дагы улутту ислам деп дагы ойлоп таап алышкан, традиционный ислам деген сыяктуу түшүнүктөрчү. Бул кандай? Мына так ушул нерселер дагы мусулмандарды чынын айтыш керек, кайра бөлүнүп жаруунун бир максаттарынын бири, жолдордун бири болуп калат. Кыргыздардын өзүнүн исламы бар экен, казактардын өзүнүн исламы бар экен, өзбектердин өзүнүн исламы бар экен. Мындай эмес да. Бир исламда. Көрсөтөрбү? Ислам бул кайра бириктириш үчүн келген. Кайра адамдарды ынтымакка алып келиш үчүн келген. Айтат Аллах таала: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафарраку" дейт. Бардыңар дейт, Аллахтын жибин карманып дейт. Бардыңар бирге карманып. Бөлүнүп жарылып алалы дейт. "Вазкуру ниъматаллахи алейкум из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум" дейт. Ага эскергиле дейт. Эскергиле дейт. Аллахтын болгон силерге жакшылыгын дейт. Силер
душман болуп турган эле дейт. Ал силердин жүрөктөрүңөрдү бириктирип койду дейт. Фа асбахну би ни'матихи ихвана. Жана анын жакшылыгы аркылуу, немат аркылуу силер бир тууган болуп калдыңар дейт. Көрсөңөр, аяттын башында айтып атат бул башында. Аллахтын нематы менен деп атат. Силер душман болгону, силерди жүрөктөрүңөрдү бириктирип койду дейт. Айтып атат, Аллахтын нематы менен, жакшылыгы менен силер бир тууган болуп калдыңар деп атат. Көрсөңөр, ошо бир тууган мусулмандар бир тууган болуп тургандыгы, ынтымактуу болуп тургандыгы, ушул акыйкаттын негизинде бирге болуп тургандыгы эмненин негизинде болот экен? Эмне үчүн болот экен? Аллахтын жакшылыгы менен болот. Аллахтын болгон бизге болгон чоң жакшылыгы да. Чоң жакшылык. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде биз мусулмандардын арасында ынтымакты көрүп аткан болсок, ахли суннанын арасында ынтымактуулукту, биримдикти көрүп аткан болсок, эмне кылыш керек экен? Ушул жакшылыкты сезе билишибиз керек. Алхамдулилля деп шүгүр кылышыбыз керек ошого. Ушул жакшылыкты, улуу жакшылык экенин билип турушубуз керек. Көрсөңүз, анан мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол Аллах тааланын чоң нематы болгондуктан, мунун артында чоң пайдалар болгондуктан ошол мусулмандарды өз ара эмне кылган? Биримдик алып келген. Болгондо да кандай жол менен көрөсүздөр? Бир тууган кылып жанагы дайындап. Өзүнүн туугандарынан да артыгыраак кылып берет. Анан өткөндө ошол эле мисал катары Абдурахман ибн Ауфты айткан болсок, Абдурахман ибн Ауфты сахабаны ушул 10дун бири да. Тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири. Ошол менен Саад ибн Рабия деген сахабаны экөөнү бир тууган кылып койгон. Анан Саад ибн Рабия айтат, менин жарым мүлкүмдү ал дейт. Анан үй бүлөмдүн да жарымын алып ал дейт да. Ошондой дейт, эки аял болгон, бирөөсүн мен каласа ажырашып берем, кийин ошого үйлөнүп алсын деген майында, ошондой болгон да. Анан эки бакчасы болгонбу, ушундай сыяктуу, ошонун бирөөсүн ал деген да. Дегенде Абдурахман мына карасаңыздар. Көрсөңүздөр кандай даяр болушкан алар ушундай берип салган тартсын. Абдурахман эмне кылып атат? Мага базарды көрсөт деген да. Базарды көрсөт. Анан ошол жерге барып, анан эмне деп майлар менен, быштактар менен, ошолор менен алып сатып, ушинтип соода кылып атып, анан кийин чоң байлыкка жеткен да. Байлыкка жеткен. Анан өткөн кайсы айткан болсоңуз, кийин үйлөнгөн экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам махыр катары эмне бердиң дегенде, эмне деген? Финиктин сөгүнчөлүк эмне дейт? Алтын бердим деп атат да. Ошондо алтын болгон экен уже. Алтынга ээ болуп калган. Эч нерсеси жок болуп көчүп келип атат да. Ошол болгон экен. Кайтыш болгондо Абдурахман ибн Ауф айтат да, анын мурасын алтындарды балталап бөлүшкөн экен да. Балталап бөлүшкөн экен. Анын деген кербени, караваны, төөлөрү менен, анын жүктөлгөн ошо товарлары менен караванын кербени келатканда Мединада жер титирегендей болуп кеткен да. Ушунчалык неме эткен экен, Аллах субхана таала берекесин берген экен да. Бирок ошонун баары тең качан бейиш менен сүйүнчүлгөн ошонун баарын берип салган да, Аллах жолунда депчи. Неме болгондо, анан ошо Абдурахман ибн Ауф эмне себептен ошондойго жетип атат? Ушул хадисте дагы ошого көрсөтмө бар. Анын таваккулдун негизинде, таваккул. Аллахка тоокел кылгандыгы негизинде, Аллахка таянгандыгынын негизинде. Көрсөңөр, тигил берки бир тууганы берип койсо мейли бер деп эле отура берген жок да. Туурабы? Алып коюп, дагы эмне бер деп койчу. Ага андан күткөнсүп. Эмне болот? Себебин болот өзү, Аллахка таянып атат. Айтып атат, мен Аллахка гана муктажмын. Адамдарга муктаж эмесмин деген кылып, эмне болот? Көрсөтүп бер деп атат. Базарда көрсөт, ошол жерге барып, өзү соода кылып, өзү аракет кылып, себебин кылып, Аллахка таянып, ошол себептүү анан жанагындай берекеге жетип атат да. Достор, биз дагы ушундай болушубуз керек да. Биз күтпөшүбүз керек да. Мына бул дүйнө иштеринде да болобу, дин иштеринде дагы, дават иштеринде дагы. Өкүнүчтүүсү бизде мындай болуп калган, качан арабтар жардам берет, качан булар жардам берет, бул шейхтер жардам берет дегендей болчу. Бияктын даваттын иши биздин көйгөй. Биринчи ирет бул биздин ишибиз да. Биздин элибизге жеткизүү. Ошондо биз аракет кылышыбыз керек. Кээ бирлер бар, Аллах субхана таала хидаят берсин, кээ бир туугандар бар. Эмнеге алар жардам бербейт? Аларга милдет кылган сейт да. Өзү эч нерсе кылбайт да. Көрдүңүздөр, субханалла. Бул элибизге жеткизип калуу биздин милдет. Бизге сооп кереги жокпу? Арабтарга эле сооп керекпи? Аларга милдет, бизге милдет. Аларга милдет эмес. Алардын өзүнүн милдети, өзүнүн элине жеткизүү алардын милдети. Биздин элге жеткизүү бул биздин милдет. Түшүндүрбү? Ошондой жаман сыпаттардан арылышыбыз керек да биз. Эмне керек? Өзүбүз Аллахка тоокел кылып, өзүбүз аракет кылганга көнүшүбүз керек да. Мына сахабалар кимден күтүштү? Мына себептерин кылышкан, Аллах субхана таала таянышканда өздөрү кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коргоп, анын жанында болуп, өздөрү эмне кылышкан? Ошо себептерин кылышкан да. Аллах субхана таала кандай береке берген да.
Эми ушул нерселер болду эми эки улуу иши андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединада жүрүп анан эмне болду? Жана 47-нчи сабын айтып атат шейх. Сумма бана биннатис хайри сахбихи ва шарага ал-азан фaqdadi bihi дейт. Андан соң эң жакын өзүнүн сахабасы менен дейт, эң жакшы сахабасы менен дейт, эң артык болгон сахабасынын кызы менен жашап баштады дейт. Андан соң ошо Мединага көчкөндөн кийин. Андан соң анан эмне дейт? Анан азанга уруксат берилди дейт, азан шариатка кирди дейт. Бул азанда шариат болду дейт, уруксат берилди, эмне болду? Андан соң ошону ээрчи дейт, азанды ээрчиң деп айтып атат да. Эми бул жакта бул сабында эмне жөнүндө айтып атат? Биринчи, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол көчүп баргандан кийин ошо биринчи жылы болгон экен, көрсөңөр, биринчи эле жылы көчүп баргандан кийин эмне болот? Айша энебиз менен жашап баштаган. Ага чейин болсо эмне болгон? Нике болгон да. Нике болгон. 6 жашында нике болгон. Анан бул жака көчүп баргандан кийин 9 жаш толгон. Анан эмне болду? Чогуу жашап баштады. Кээ бирлер айткандар болгон, шейх айтат, экинчи жылы жашап баштаган дегендер бар да. Хижраттан кийин экинчи жылы. Талаш болгон экен. Эң жакынкы, эң жакшы сахабасы деген ким? Абу Бакыр. Эң артык сахабалардын эң артыгы Абу Бакыр радиаллаху анху. Мен бул жөнүндө да сөз кылган болчусу. Ошара ал азан дейт. Анан азан уруксат берилди дейт азанга. Аллах субханаху тааладан уруксат берилди. Шариатка киргизилди, эмне азан. Ага чейин да буга чейин, көрсөңөр, буга чейин адамдар намаз окуп жүрдү да. 3 жыл Меккеде намаз окуп жүрүштү. Азанды качан башталган экен? Мединага барганда. Ага чейин болсо адамдар деген намаздын убактысын өздөрү эле мындай болжомолдоп аныктап, анан ошол убактысы жакындап калганын сезгенде эмне намаз мечитке жакындап келе беришет эле да өздөрү. Байкап эле ушинтип келе беришет эле. Чакыра турган эме андай жок эле дейт да. Сахих Бухари Муслимде келет, Ибн Умардан радиаллаху анхума. Ал айтат: "Кана ал-муслимуна хина qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laysa yunada laha." Мусулмандар качан Мадинага келгенде дейт, Мадинага келген соң алар жыйналышат эле, анан өздөрү мындай аныктап эле, божомолдоп аныктап намазды ошентип келе беришет эле дейт намазга. Аларды чакыра турган бир чакырык жок эле дейт, намазга чакырык жок эле дейт. Фатакалламу йawman fi zalik. Анан бир күндө отуруп ошол жөнүндө сүйлөштү дейт. Кеңешкен экен да, сүйлөшүп. Факала ба'дхум гелер айткан экен: "Иттахиду нaqosan мисли naqosan насара." Келгиле биз неме деп коет? Колокол деп коет, эмне деп коет? Коңгуроо. Ошондой немелердин, христиандардын коңгуроосу сыяктуу ушундай бир коңгуроо алып алалы дейт да. Ошондой жазап алалы деп айткан экен. Ошентип чакырабыз деп. Христиандарды билесиздер го, коңгуроо уруп ошентип чакырышат го. Ошондой кылалы деп айткан экен кээ бирлер. Биз ошентип чакыралы депчи. Вакала ба'дхум гел айткан экен: "Бал буқан мисли qarnil yahudi." Жок, бизде деген неме болсун дейт. Турба, жанагындай неме, керней. Керней менен сурнай жанагындай ошого үйлөп, ошентип христиандардын кернеи сыяктуу дейт да. Алардын мүйүзгө ошондой үйлөп, алар ошентип чакырат экен да. Немелер, жөөттөр, яхуттар. Ошолордукундай сыяктуу кылалы дейт да, деп келип айткан экен. Факал Умар, ошондо Умар айткан экен. Умардын немеси болгон экен да, бул кеңеши болгон экен. Авала табаасуна ражулан юнади бис-сала. Бир адамды эле дайындап койбойсуң дейт, намазга эле чакырсын депчи. Бир адамды эле дайындап коел дейт, намазга чакырсын дейт. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Я Билал, кум фанади бис-сала" дейт. Эй Билал деген. Тур намазга чакыр деген экен да. Көрсөңөр, Умар сунуштаган экен. Анан Билал радиаллаху анху туруп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Билал тур, намазга чакыр" депчи, намазга чакыр. Анан бул жактагы намазга чакыр деген бул бүгүнкү азан болгон эмес. Жөн эле намазга чакырчу да. Жамаат намаз деп элечи. Намаз эле кырып. Салатул жамия деп чакырат эле. Mesela salatul camiye деп ошентип чакырат эле. Жамаат намаз депчи. Жамаат ошентип эле чакырат эле.
Шейх айтат да, бул бизге белгилүү болгон азан болгон эмес дейт. Бул жөн эле чакырык болгон дейт. Ас-салату жамия деп эле. Жамаат намазы деп эле чакырат экен да. Анан адамдар жыйналып келишет эле дейт. Анан Ибн Саадтын Табакат китебинде келет дейт. Урва ибн Зубайр айтат, Урва ибн Зубайрден Зейд ибн Аслам, анан Саид ибн Мусайиб алар айтышкан экен. Кана насу фи ахди наби саллаллаху алейхи ва саллям кабла ан ю'мара бил азан юнади мунади наби саллаллаху алейхи ва саллям ас-салату жамия фаяштамиу нас. Адамдар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям ордунда дейт. Ошол кезде ушул азан буйрулганга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйрук чакыргандай чакырышат эле дейт намазга. Ас-салату жамия деп, жамаат намазы деп, жана адамдар жыйналып келишет эле дейт. Сумма бада залик, андан соң Абдуллах ибн Зейд радиаллаху анху сахаба бир түш көрөт. Анан ошо түшүн пайгамбарыбызга келип саллаллаху алейхи ва саллям ага келип айтып берет. Анан ошол түшүндө азандын сөздөрүн уккан болот. Да, Аллаху акбар деп, Аллах эң улук, Аллаху акбар деп, Аллах эң улук деп сөздөр бар. Иля ахир хадира, аягына чейин азандын сөздөрүн угат түшүндө. Абдуллах ибн Зейд аты сахаба. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннаха ла ру'я хак, иншалла" деп. Чынында бул түш чындык, иншалла деген экен да. Алла кааласа бул чынында бул түш чындык. Факум ма Билал фа алқиха алей. Билал менен чого тур деген экен бирге. Анан ага айтып берип тур деген экен да. Ага айтып берип тур дейт. Анан фалюаззин биха фа иннаху анда саутан биха. Айткан экен. Анан ошол сөздөр менен азан айткан деген экен. Анткени анын дейт үнү сенкинен гана бийигирээк деген экен да. Үнү катуураак жетет экен. Кимдин? Билалдын үнү. Ошол бизге белгилүү болгон азан ушинтип динибизге шариатта уруксат болуп калган экен, киргизилип калган. Түшүнүктүү, Муну имам Абу Давуд, Тирмизи, Ибн Мажа келтирет, Шейх Албани хасан деген экен да, бул тасдикталган хадис. Белгилүү ушул көрсөтөр, мына ушул өтө маанилүү хадис. Биринчиден биякта Абдуллах ибн Зейд түш көрүп атат. Демек түшүнбөшүбүз керек, ар бир эле түштөн демек шариат алына берет, же динден бир нерсе алына берет деп андай эмес. Ижма, алымдардын ижмасы бар, бир сөз менен айткан, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунан кийин болду. Андан кийин эмне? Түштөн эч кандай шариат алынбайт. Бул ижма болгон. Түштөн шариат алынбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунан кийин түшүнүп беребиз пайгамбар доорунда кандай болгон саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийин түштөн шариат алынбайт экендиги тууралуу ижма болгон, бир сөз. Мусулмандын баары бир сөз менен жыйналган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы айткан? Менин үмөтүм эч качан адашууда бирикпейт деген. Демек бир сөз менен бирге болушпайбы бир доордо? Демек болду, андан кийин ким гана ошого каршы чыкпасын, ал адашкан боло берет да. Ижмага каршы чыккан болот. Ошондон ижманын күчү бар ушундай. Ижманын ушундай күчү бар да. Демек бир доордо чында тасдикталган болсо, кээ бирлер ижма деп жок ижманы айтып берет да. Чынында эле бул тасдикталган ижма. Мусулмандар биригип бир сөз менен айтышкан, эмне? Түштөн шариат алынбайт экен. Бул да анак теле белгилүү бул. Куран сүннөт мененчи. Мусулмандар да ушундай бир сөз менен айтышкан. Түштөн эч качан дин алынбайт. Кимдин гана түшү болбосун. Ошо эмне гана түш көрбөсүн. Болду. А бул убакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда дагы сахабалар түштөн шариат алышпайт эле негизи. Чында бул хадистерди ойлонуп турган болсок. Алар бир нерсе түш көрсө, пайгамбарга келип айтышат эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тасдиктайт эле. Же тастап кабыл алат, же кабыл албай коет эле. Көсөр пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям колдоосу, ошол анын тасдиктоосу менен болот эле. А бүгүн сен түш көрөсүң, сен мүмкүн шайтан сен менен ойноп аткандыр. Сен тастап бергенде ким бар туурабы? Көсөр андан. А бул ошол убакта өзгөчө болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал эмес, өзү сурап турат эле сахабалардан. Эмне түш көрдүңөр депчи. Анткени бул дагы ошол убактагы бир вахийдин бир түрү болгон да. Чынчыл түш. Анан бул сахаба түш көрүп, ошо түшүндө жана сөздөрдү угуп атат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда бул чынында акыйкат экен деп тасдиктап, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тасдиктап, анан шуну айткыла деп үйрөтүп атпайбы? Мындан эмне түшүнөбүз? Демек биздин шариатыбыз буйрукка негизделет. Ибадат буйрукка негизделет. Сен каалагандай өзүң ойлоп таап эле бирдеме сыйына бербейсиң. Бир дин, бир ибадатты киргизе бербейсиң, андай эмес. Буйрук барбы? Аллахтан
Же пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам. Ошондон ант караса. Мына бул түш көрдү да. Барып эле аткара берди, мына ошентип намазга чакырайын деп. Жок, эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип айтты, анан ал буйрук берди ошону. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан сөзү бар, Бухари Муслимге келет. Мана амила амалан лейса алейхи амруна фахварат. Ким бир ишти кылган болсо, ал ишине биздин буйрук болбосо, анысы кабыл болбойт дейт, кайтарылат дейт. Ман ахдата фи амрина хада ма лейса минху фахварат. Ким биздин ушул ишке дейт. Эмнеге бул ишти? Динге. Ким биз ушул ишке дейт. Анда жок болгон нерсени киргизе турган болсо, анысы кабыл болбойт дейт, кайтарылат дейт. Көрсөтүрбү? Кайтарылат. Ошондон мына дин бул буйрукка негизделет. Мына азан дагы мына ошондой болот, көрсөтүрбү? Азан кантип айтып калган экен, адамдар ушул сөздөр жакшы келе өзү тандап алалы. Келе бул Аллаху акбардан кийин муну айталы, мундан кийин муну айталы деп ошентип чечип алган экенби? Жок, эмне болгон? Буйрук болгон экен. Көрсөтүрбү? Аллах субхана тааlanын тин түшүнө киргизип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тасдиктап атат. Анан ошону буйрук кылып атат. Көрсө, дин ушундай болот. Дин ушундай. Анан бул жакта да маанилүү нерсе бар да. Демек динибизде динге эч кандай бир нерсе буйрук болбогон нерселерди киргизген болбойт. Ошол бир жок анда буйрук болбогон нерселерди киргизе берилер, бул эмне деп айтылат? Бидат деп айтылат. Жаңы ойлоп тапкан нерсе, жаңы киргизген нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма ошол нерсени кайтарат эле. Куллу бидатин далала ва куллу далалатин финнар деп. Ар бир бидат адашуу. Ар бир адашуу тозокто дейт эле. Ар бир бидат адашуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма айтып жүрөт эле ар бир хутбасында. Ар бир бидат адашуу деп. Динге киргизилген анда жок нерсе, динди бурмалай турган нерсе. Динге окшоштуруп ага киргизип салган нерсе. Көрсөтүрбү? Ошол нерсе бул бидат. Динди бурмалайт. Динди жок кылат. Ошол нерседен эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарып ар бир бидат адашуу деген. Ар бир адашуу тозокту деген. Ар бир бидат адашуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атса, эгер адамдар бар, жок, ар бир эле бидат адашуу эмес дегендер бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ар бир бидат адашуу деп атат. Жок дейт да. Бардык бидат адашуу эмес, ал эмес дейт. Жакшы бидат бар дейт. Жакшы бидат эле эмес дейт. Важип, парз болгон бидат бар дегендер бар. Мустахаб болгон бидат бар дейт. Субханалла, көрсөтүрбү? Дин менен ойногондук да булчу. Бул адашуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ар бир бидат адашуу деп болду. Айтабыз. Ва хайрул хади хади Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Эң туура, эң жакшы жол Мухаммадтын жолу саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде ким бул башка нерсени ойлоп таба алган болсо, Мухаммад, аны демек айтабыз. Сен Мухаммадтан да жакшы, анын жолунан да жакшыраак жол таба алдыңбы? Таба алдым дей турган болсоң, анда капыр болгон болосуң. Эгерде жок, менин бул айткан нерсем пайгамбар айткан жакшы эмес, анда ташта, бунун адашуу экен анда. Дейбиз. Демек ушул мына эки сөз мына. Ушул эки сөзгө ой жүрсөздөр. Ар бир бидат адашуу деген сөз бар. Кимдин сөзү бул? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам. А башка сөз бар? Ар бир бидат адашуу эмес. Булардын сөзү. Мына ушул экөөнү салыштырып көрсөңөр эле көрөсүңөр. Ким чынында пайгамбардын артынан ээрчип атат. Мына өздөрүнө да ошентип айтып аткандар сурап мындай суроо берсеңер болот да. Ар бир бидат адашуу деген сөз жакшыраакпы? Туурараакпы? Же ар бир бидат адашуу эмес деген сөз туурараакпы? Ошентип өзү сурасаңыздар, жок мындай сөзүңүз. Сурап көрсөңөр эмне деп жооп берет экен. Ошондо көрөсүңөр да. Көкүрөк кагып, мына мен пайгамбардын жолуна ээрчийм деп айтып жүргөндөрдү аны байкайсыңар да, ошондо көрөсүңөр. Чындап пайгамбардан ээрчийби? Бидат, жакшы бидат деген түшүнүк жок. Ибн Умардын сахабанын радиаллаху анху айткан сөзү бар. Ар бир бидат адашуу дейт. Адамдар аны жакшы деп ойлосо дагы деген да. Көрсөңүз, кошумчалап кеткен да. Адамдар ал бидатты жакшы деп ойлосо дагы баары бир адашуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кандай чектеп койгон жок да, айтты. Ар бир бидат адашуу деди. Жакшы бидаттан башка сырткары же башка ушинтип эч кандай чектеген жок, болду. Бидатпы? Болду, ал адашуу. Бидат болгон. Бирок ошол түшүнүк бул жана айтып аткан адамдар, жакшы бидат бар деп аткандар, элди адаштырыш үчүн, өздөрүнүн адашууларын элдин арасында жайылтыш үчүн, элдердин башын айлантып, эмне кылат? Бидат эмес нерселерди дагы мисал келтирип, анда ушул дагы бидатпы? Анда муну да адашуу, анда муну да карманба деп, ушундай элди адаштырышат да. Мисалы айтат, телефон колдонуп атпайсың дейт. Пайгамбардын учурунда бул болгонбу? Колдонбу анда дейт. Анда бул дагы бидат. Машина айдап жүрөсүң дейт. Бул дагы бидат анда. Муну да колдонбу? Пайгамбардын учурунда болгонбу? Болгон эмес. Демек жаңы нерсе экен да. Демек бидат болуп калат, жаңылык болуп калат, карманба дейт.
Көрсөңүз, демек ушинтип анан демек бидаат бар динибизде. Бидаат боло берет деп анан өзүнүн эрки бидааттарын киргизе беришет да. Пайгамбардын туулган күнүн майрамдаган, жана бийлеп, секирип, антип зикир кылгандарын, пайгамбарга кайрылып дуа кылгандарын, ширктерин, башка нерсенин баарысын киргизе беришет. Жанагындай башка мисалдарды келтирип алгылычы. Ал айтып аткан нерселер бул бидаатпы негизи шариаттагы? Бул бидаат эмес. Шариаттагы бидаат бул күнөө боло турган нерсе, мунун өзүнүн аныктамасы бар. Ошол аныктамага туура келбесе бидаат болуп эсептелбейт. Жаңы нерсе, дүйнөдөгү жаңы нерсе, жаңы бир нерсе боло берет. Шариаттагы бидаат бул эмне экен? Бул Аллахка жакыныта турган, ибадатка окшош туруп киргизилген нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам убагында ошону кылганга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп кылбаган болсо. Мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ошого муктаждык болгон, ошонун мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп кылбаса, таштаган, атайын таштаган. Демек, ошол нерсени биз кыла турган болсок, ошол бидаат, динге кошуп киргизе турган болсок. Мына мисал катары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын телефон колдонганга мүмкүнчүлүгү бар беле? Жок болчу да, телефон алып келсе жок болчу. Машина айдаганга мүмкүнчүлүгү бар беле? Жок болчу. Өзүнүн туулган күнүн майрамдаганга мүмкүнчүлүгү бар беле? Жок беле? Бар болчу да. Өткөрдүбү? Өткөргөн жок, ал дагы өткөргөн жок. Андан кийин сахабалар да өткөргөн жок, андан кийин табийиндер да өткөргөн жок, таба табийиндер өткөргөн жок. Кийинки доолу өткөргөн жок, кийин шииттер келип, Фатимиттер Египетти басып алганда ошолор биринчи өткөрүшкөн да. Адаша болгондо ал жөнөкөй бүгүнкү шииттер болгон эмес. Аша чапкан капыр шииттер болгон да. Фатимага сыйынышкан. Ошолор ойлоп табышкан. Баягы сахабалар. Жок, Фатимит деген бир секта болгон. Фатимит деген бул секта, Ахмади деген бизде секталар бар, мисалы мусулман деп жүргөн секталар бар. Бул адашкан топ болгон да. Ошол убактагы секта. Ошолор Египетти басып алышкан. Ошол жакта падаша боло башкан да, бийликке келе башкан. Ошентип анан бул неменин эле туулган күнүн киргизишкен эмес алар. Пайгамбарыбыздын да, Исанын да туулган күнүн киргизишкен, Фатыманын да туулган күнүн киргизишкен, көп туулган күндөрү киргизишкен да негизи. Ушундай бидаат топ болгон да ошолорчу. Анан кийин алардан алып кетип атышат. Эми жалпысынан карасаңыздар, жана бидаттын аныктамасын түшүнүп алыш керек, көрсөтөрбү? Кандай экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону кылганга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ошону кылбаса динден, демек биз дагы аны кылабыз дей турган болсок, ошол бидат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалар бийлеп, секирип бийлеп, зикир кылганга мүмкүнчүлүгү бар беле? Ага акыл жеткен эмес беле алар кандай кылганга? Булар андан дагы жакшыраак бир нерсени таба алыштыбы? Барга болгон акыл жеткен акыл. Бирок кылышкан эмес аны. Демек ал нерсе динде жок. Көрдүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүн сактасын деп деп тумар тагып алганга мүмкүнчүлүгү бар беле? Бар болчу кылды беле ошондой? Кылган эмес. Мына көрсөтөрбү, мына ушул бидаат деген ушул нерсе. Бидаат эмес нерсени ана бидаат деп, жаңы нерсе деп көрсөтөп, булар өздөрүнө бидаатты түшүндүрүш керек биринчи көрсөтөп. Мына бидаат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир бидаат адашуу деп айткан нерсе ушул бидаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, аны динден ошону кылган эмес. Мисалы шииттерде жана ибадат кылабыз деп өзүн чапкылагандар бар. Өзүн чапкылап, ургулап, ошентип, өзүнө зыян келтирип, ошентип ибадат кылып атабыз дегендер. Ошол нерсе кылды беле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Кылган эмес. Андан башка көрсөтөр. Кандай гана бир бидат нерсени адам ойлоп таппасын, биз суроо беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну кылганга мүмкүнчүлүгү бар беле? Бар болчу. Кылды беле? Кылган эмес. Демек биз деле кылбайбыз аны. Эмне биз пайгамбардан да артык болуп кеттикпи? Андан дагы биз акылдуу болуп кеттикпи? Андан дагы биз жакшыраак нерсени, жакшыраак ибадатты таба алдыкпы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарды чогултуп, аларды динди үйрөтүш үчүн өзүнүн туулган күнүнө чакырып коймок да туурабы? Бүгүн айтышат да, жок биз чогултканда дейт. Адамдарга пайгамбар жөнүндө айтып беребиз дейт. Динди үйрөтөбүз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ошол муктаждык бар беле динди үйрөтүшкөнгө? Адамдарды жыйнаганга. Барбы анда? Туулган күнүмө деп чакырса келмек да турабы анда? Андай кылган эмес да. Өзү андай кылган эмес да. Демек ал нерсе бидат. Бидат жок нерсе диндеги. Түшүнүктүү, Эми мына ошондо азан жөнүндө дагы ушул сөз кылып атпайбызбы? Азанда дагы мынтип айтат. Анда ошо микрофон дагы бидат деп айт дейт. Микрофон колдонуп атпайбызбы азанда, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп жооп беребиз? Бул бидатпы, бидат эмеспи? Неге? Көбүрөөк элге жетиш керек, жатыш керек. Бирок анан дагы пайгамбар саллаллаху мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мына ушул мүмкүнчүлүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда
мүмкүн Аллах жакшыраак билет, микрофон болсо мүмкүн колдонмок. Анткени кайдан билебиз? Анткени ушул сахабалар арасынан тигинин түшүнө кирип атса, Абдулла ибн Зейд кимди айтып атат? Азыр Билалды айтып коюп атат. Сен азанда. Эмнеге атат? Үнү бийигирээк деп. Көрсөңөр, демек алыска жетүү бул максат болгон. Алыска жетиш, анан бийикке чыкты эми ошол эми үстүнө чыккан да. Үйдүн үстүнө чыгып. Ошол жакка чыгып алып анан айткан. Демек алыска жетиш максат болгон экен да. Максат болгон, муктаждык болгон. Демек мүмкүн микрофон болсо колдонмок мүмкүн. Көрсөңөр? Бирок колдонду болгон эмес. Көрсөңөр? Демек бүгүн биз аны колдонсок бидат болобу? Бидат болбойт. Түшүнсөңөр? Бидат болбойт. Анткени эмне экен? Бул нерсенин бул бидатка кирбейт аныкталса. Бул кайра тескерисинче максатты аткарат. Масалихал мурсала деп коет да. Кайра бизге ошо пайдалуу нерсе. Бизге көздөлө турган, пайдага жеткире турган максат. Бул рухсат берет. Бул бидат деп айтылбайт, түшүнсөңөр? А бидат жанагындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп ошону кыла турган болсо, ошону таштай турган болсо, биз ошону кылганыбыз бидат болуп калат. Баардык бидат болсун, баардык жаңы бир иш болбосун, баарына ушул суроо менен эле берип коюп коесуң. Айтасыңар да. Бул нерседе муктаждык барбы? Сурайсыздар. Айтат, муктаждык бар дейт. Макул, ошол муктаждыкты бар болуп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону кылганбы, мүмкүнчүлүк бар болуп туруп? Сурайсыздар. Эгерде кылган болсо биз кылабыз. Кылган эмес болсо биз кылбайбыз. Түшүнүктүү жанагы. Иншалла. Анан шейх айтат, ошол азанды ээрчи дейт, азанды ээрчи. Эми бул түшүнүктүү, эми азанды ар бир мусулман колдон келиши ошол азанга жооп бериш керек. Качан аны угуп атканда анын сөздөрүн кайталап туруш керек. Ар бир сөздөрүн айтылаткан сөздөрдү кайталайсың. Аллаху акбар десе, Аллаху акбар дейсиң. Ашхаду ла иляха илlalloh, ашхаду ла иляха илlalloh дейсиң. Эле хайя аля сала десе, намазга шашкыла, намазга келгиле деп. Хайя аля фалах, ийгиликке келгиле. Ийгиликке шашкыла деп айтып атканда эмне деп айтыш керек? Эмне деп айтасыз? Хайя аля сала десе, хайя аля фалах десе эмне деп айтасыз? La havle ve la kuvvete illa billah deysiz. Bir gana güç kuvvet bir gana Allah Teala'dan депчи. Güç kuvvet bir gana Allah Teala'dan деп жооп беребиз. Неге бул сөздөн айтасыз? Көрсө чакырып атпайбы? Hayya ala sala дейт. Намазга келгиле дейт. Hayya alal fala дейт. Не дейт? Ийгиликке келгиле дейт. Ийгиликке. Ошондо биз эмне дебиз? Güç kuvvet bir gana Allah Teala'dan. Эмне деп мааниси кандай мунун? Неге ушул сөздү айтып атасыз? Мен өзүм ушул чакырыкка мен жооп бере албайм. Bir gana Allah Teala'dan mага güç kuvvet болбосо дейт. Өзүңдөн болгон güç kuvvetти жокко чыгарып атасың да. Мен өзүм кыла албайм муну. Bir gana Allah мага жардам бербесе деп. Ошо тоокел бул жакта. Түшүндүңбү? Мааниси эмнеге ушул сөздөр айтылат? Дайыма истериске ошондой колдош керек. Бул эле жакта эмес, негизи бул бизге ушундай тарбиялык жагы да бар да. Bir gana иште кайсына ишке баштаган болсок, эмне болсо, ушул ла хавла ва ла куввата илля билlah болуш керек да. Güç kuvvet bir gana жалгыз Аллах Тааладан. Аллах Тааланын жардамы болсо гана мен илке жете алам. Ушуну ишин ашыра алам деп. Көрсөңөр, бул жакта да ошондой. Ал эле ошол азанды угуп туруп, мына барам деп турганда дагы, ошондо дагы Аллах Тааланын жардамы болбосо, ошо да меситке бара албай калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү бул? Көрсөңөр, да динибиз кандай бизге тарбиялап турат да, биздечи тавхид негизинде. Канча калды? Эми мындан бир аз дагы окуйлу. وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا في الثانية الغزو اشتهر. Андан соң الغزوة казат деп бизде казат деген сөз бар да. Ошого каршы газва деп коет да, казат мындай согуш да. Согуш, поход, военный поход. Абва дегенге болду, ошондон кийин болгон дейт, сафар айында дейт. Андан соң бул هذا وفي ثانية الغزوة اشتهر дейт. Андан соң экинчи жылдан баштап ошондой казаттар көбөйө баштады дейт. Согуш аскерлерди жөнөткөндүгү көбөйө баштады дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Биринчи жылы Абва болгон экен, ошол аскер жөнөткөн. Андан кийин экинчи жылдан баштап көбүрөөк жөнөтө баштаган. Көрсөңөр, демек эмне болуп атат? Демек мусулмандарда күч пайда болуп баштады. Мисалы Меккеде жүргөндө алсыз беле, жашырынып жүрүшөт эле.
Ал эми ушундай эле бир капыр келип туруп урса, сен жооп берип да ура албайт элең. Жаныңда туруп бир сахабаны бирөө ургулап тепкилеп аны өлтүрүп алса, сен жардам бере албайт элең. Анткени эмнеге алар ошону көздөшкөн да, провокация кылышкан да. Сен урса, сен кайра урсаң, кайра ошо сени өлтүрүп койушмак да. Мына бул жооп бер дегендей кылчу. Тиги сахабага сен жардам берсең, сени да өлтүрүп башка баарын мусулмандарды кырып салат эле да. Ошондой абал, алсыз абал болуп турган да. Ошондуктан колдон келишинче эмне кылыш керек? Сабыр эле кылып туруш керек болчу. Көп баш көтөрбөй, көп неметпей, алардын кайра аларга жол ачпай, алар провокацияларына алдырбай, эмне кылып туруш керек экен? Сабыр кылып туруш керек болчу. Андан кийин эмне болду? Ошентип жүрүп акырындан алар көбөйө беришти. Анан такыр мүмкүнчүлүк болгондо эмне болду? Көчүштү. Көчкөндө мына биринчи жашыруун болгон, андан кийин ачык дават боло баштады. Анан кайра сыноолор көбөйүп баштаганда анан көчүштү. Көчүп Мединага келишти. Болду, Мединадан кийин болду өздөрүнүн жери. Мына көрсөңөр, мечит курушту. Өткөн сабакта айткан болсоңуз, жума намазын окушту. Жума намазы окулган эмес да. Ушунда жыйнала турган, баардыгы жыйнала турган намаз болгон эмес. Меккедечи ошончолук абал оор болуп турган да. Мединага келгенден кийин жума намазын окуп атышат хутба менен. Азан айтылып атат. Көрсөңөр, азан жанагындай баары чакырып. Көрсөңөр, демек эмне? Дин жайыла баштады. Дин жакшы жайыла баштады. Мусулмандарда күч боло баштады. Ал эмес, мына бул жактардан мына ошол биринчи эмне болуп атат? Аскерлер жөнөтө башталат. Ошо капырларга каршы аскерлер жөнөтө атат. Анан ошол өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуштары тууралуу, ошо аскерлер жөнөткөндүгү тууралуу магази деп коет да. Магази деген өзүнчө илим бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сирасына кирет. Өтө бул маанилүү нерсе да. Буларды да биз билишибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү өтө чоң аскер башчы болгон. Стратег болгон. Көрсөңөр, бул деген өзү падыша да болгон, үйлө башчы да болгон, көп ар тарабынан бизге үлгү болгон. Ошол тараптан да аскер башчы да болгон да болчу. Ошондо бул анын ошо аскер согуштарын булардагы окуп үйрөнүүдө чоң көптөгөн пайдалар бар. Пайдалар бар да. Анан шейх айтат, ошону биз ошо аскер согуштары жөнүндө сөз кылаардан мурда эгер пайдаларын айтып кетейин дейт да. Ал-Хатиб ал-Багдади Al-Jami al-Akhlaq al-Rawi китебинде Исмаил ибн Мухаммад ибн Саад ибн Аби Вакас az-Zuhri al-Madani айтат, ал айтты дейт, кала кана аби дейт, менин атам дейт, юаллимуна магази Расулиллахи саллаллаху алейхи ва юаддуха алейна дейт. Менин атам дейт, бул ким атасы? Исмаил ибн Мухаммад ибн Саад ибн Аби Вакас. Исмаил, бул атасы ким? Мухаммад ибн Саад ибн Аби Вакас. Бул Саад ибн Аби Вакастын небереси айтып берип атат бизгечи. Демек Саад ибн Вакастын баласы экен. Саад ибн Аби Вакас 10-дун бири бул жана. 10 түрүү кезинде 5 мен сүйүнчүрөгөн ошо сахабадан бири. Ошол айтып атат, Исмаил айтып атат. Менин атам дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол аскерлери тууралуу, согуштары тууралуу бизди үйрөтөт эле дейт. Жана аларды бизге санап берип турат эле дейт. Бул болгон санап айтып берип турат эле дейт да. Сарайда ошо өзүнүн аскерлери согуштарына өзү катышкан. Анан ал жөнөткөн аскерлеринде да мындай деп коет. Сария деп коет, анан магази деп коет да. Ал-Магази деген бул ошол согушка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чогуу катышкан. Өзү чогуу чыккан. Ошо газва деп коет. Казат деп коет. Бул сөздөр чоң казат деген бизде сөздөр бар го, мисалы казат деген. Бул казат деген бул негизи арабча сөз да. Газва деген сөз да. Казат. Биз газвату Бадр деп айтат. Бадыр казаты деп ушундай сыяктуу да. Көрсөңөр, бул казат деген ушул негизи бул согуш негизи, согуш. Анан газва деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чогуу, өзү да чыгып барып катышкан нерсе газва деп коет. Анан сария деп коет. Сарая бул кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү катышкан эмес, бирок аскерди жөнөткөн да. Бир отрядты жөнөткөн. Задания менен бир аскерди жөнөткөн бир тарапка. Көрсөңөр, ушуларды алар билишет эле дейт сахабалар. Көрсөңөр, ушуларды окушат эле. Бул болгон, андан кийин бул болгон деп ошолор эсептеп бизге айтып берип турат эле дейт да. Буякул жана айтат эле дейт. Я бунай дейт, балакай дейт, балам дейт. Хазиги маасиру абаикум. Фала tudayyu zikraha дейт. Бул силердин аталарыңардын дейт. Бул ушул аталардын батырлыктары дейт да. Ушул нерселер. Силердин аталарыңардын батырлыктары болгон дейт ушул нерселер. Ушулардын эскерүүсүн жоготуп салбагыла деген экен да. Көрсөңөр?
Ошо Бадыр согушунда болгон, Ухуд согушу, бүт ушуларда кандай гана нерселер болгон да. Ушул силердин аталарыңардын, булардын батырлыктары болгон дейт. Алардын подвигтери, жанагындай жетишкендиктери, алар чоң ийгиликтери, жакшылыктары. Ошолорду эскерүүнү аларды жоготуп салбагыла деген экен да. Анан Зейн ал-Абидин Али ибн al-Хусейн ибн Али радиаллаху анху андан дагы айтылат. Али ибн al-Хусейн бул Алинин небереси. Алинин небереси, мындайча ким болуп калат ошондо? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи чөйрөсү. Анын аты Али болгон да, Зейн ал-Абидин. Зейн ал-Абидин деген болгон лакабаты. Али ибн al-Хусейн, Хусейндин уулу да Али. Ошол айтат экен, ошол айтат. Кунна нуаллима магазин наби саллаллаху алейхи вассалам ва сараяху кама нуаллима сурата минал Кур'ан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам газаваттарын дейт, жана сараясын жана түшүндүрүп берген айырмасы эмне экен. Согуштарын өзү катышып же башка аскерлер жөнөткөндөрдү биз ошолорду окуп үйрөнөт элек дейт. Кур'андын сүрөлөрүн үйрөнгөндөй сыяктуу дейт. Ошо Кур'андын сүрөлөрүн биз жаттап үйрөнгөндөй сыяктуу, биз да ошолорду үйрөнүп турат элек дейт. Ошончолук маанилүү болгон да, маанилүү болгон. Мындайча айтканда, ошол башында бул ошол согуш, ошол аскер согуштарын, ошолор казаттарын окуп башташкан, бирок кийин өзгөрсө анан бул мындайча айтканда чоңоюп жүрүп ушул пайгамбардын өмүр баяны деп жалпы илим болуп калган да. Жалпысынан өмүр баянына басым кылышкан да. Өмүр баянында сахабалардын жашоосуна ошол жакта болгон окуяларга. Демек эмне түшүнөбүз? Демек көрсөтөр, булар Куранга көңүл бурганда эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын алардын жашоосуна көңүл бурушкан экен да. Ошол жакта ошо болгон окуяларга маанилүү бул да көрсөтөр. Ошол нерселер да Куранды түшүнгөнгө да жардам берет. Анан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ошондой казаттары көп болгон да, топ болгон. Анан кээ бирлерине өзү катышкан, айтып бердик, мына шайх айтып атат. Кээ бирлерине болсо эмне болгон? Аскер жөнөткөн, бирок өзү катышкан эмес. Эки шейх келтирет дейт. Эки шейх деген ким? Ушинтип кээде китептерден окуп калсалар да. Бухари, Муслим. Эки шейх деп да айтып коет кээде. Эки сахих деп айтылып калат го, белгилүү болчу. Эки шейх дагы деп да айтып коет да. Эки шейх. Эки шейх бул ким? Бухари жана Муслим. Абу Исхак ас-Сабииден риваят кылышкан экен. Култу ли Зейд ибн Аркам радиаллаху анху. Зейд ибн Аркам аттуу сахабага радиаллаху анху айттым дейт. Кам газа Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Канча жолу казат кылган дейт пайгамбарыбыз. Канча казатка чыккан дейт. Кала айтат 19 дейт, 19 дейт. 19 сол казатка жолго чыккан дейт да, ошо согушка чыккан дейт. Ошо жолго чыккан. Култу кам газават анта маху дейт. Сен алардын арасынан кам газават дейт. Сен канчасына катыштың дейт. Пайгамбар менен чогуу. Сен ал менен бирге кайсыска дейт? 17 газва дейт. 17сине катышкан дейт. Субхана кандай чоң нечке деп пайгамбар менен саллаллаху алейхи вассалам жанында болуп ошол аны коргоп анын жанында болуп жүргөн да субхана. Хафиз ибн Хажар айтат, өзүнүн бул хадиске шарх кылып дейт. 19 деген мааниси газават аллати хараджа наби саллаллаху алейхи фиха би нафсихи саван катала ам лам юкатил. Бул дейт, мындай мааниси дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чыккан казаттар жөнүндө айтып атат дейт. Көрсө анын жалпысынан эмне деп айтышкан, ошону казат деп айтышат эле. Шуну түшүнөт болсоор, көрсөөр, шуну түшүнүшөт хадисте. Казак канча казат болгондо атпайбы? Өзү катышкан. Бирок мындай болот. Ушул казаттарда кээде чыгышат эле аскер менен даярданып чыгышат эле. Согуш деле болбойт эле да. Жөн эле барып анан кайра кайтып келишет эле да, жолукпай эле, душманга жолукпай. Кээде душман менен жолугуп согуш болот эле да. Салгылашуу болот эле. Көрсөөр, ошо жалпысынан дейт. Салгылашуу болдубу, болгон жокпу, бардыгы саны ушунча болгон дейт. Бирок пайгамбарыбыз өзү чыгып баргандыгы. Анан Абу Я'ла айтат дейт. Абу Зубайр тарабынан дейт, жолунан дейт. Жабирден радиаллаху анху айткан дейт. Анна ададал газават 21 болгон дейт деп айткан экен. Жабирден келген риваятта. Иснады сахих дейт. Основасы аслы дейт, не Муслимде келет дейт. Фала хада
Fata Zayd ibn Arqam zikrisneyn. Demek Zayd ibn Arqam ekөөнү эскербей калган дейт да булар айтып атканда. Экөөнү эскербей калган. 19 деп атпайбы? 19 деп атат. Жабир болсо 21 деп атат, Ау адда al-ghazwatayn wahida. Же болбосо дейт. Неге аныкы 19 болуп калат, мунуку 21 болуп калат? Мүмкүн ал эки казатты бирдей эсептеп алган, эсептеген дейт да. Кеде ушуну кылат эле да, бир казаттан келип дароо эле чыгып кетет эле. Ушундай сыяктуу да. Ушундай болгондо мүмкүн ошону бирдей эсептеп коет эле. Жабир болсо мүмкүн өзүнчө деп эсептейт эле да. Кийинчеринде көрөсүздөр да, анан кандаш болсо Ухуд согушунда келип туруп, Ухудтан келип эле, үйгө кирип эле чечинбей туруп эле кайра чыгып кетишет да. Жибрил келип, сен чечинип алдыңарбы дейт да, жана немелерди, кальчугалы немелерди. Биз болсо периштелер чечелекпиз дейт да. Анан яхудтарга дейт да. Өздөрү ушундай сыяктуу болушу мүмкүн да, Аллаху акбар. Өздөрү анан Ибн Саад айтат, бул чоңойткон дейт муну сан, ар бирине эсептеп чыгып дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чыккан саны дейт бул казаттардын 27 болгон деп айткан дейт. 27ге чейин жеткирген дейт да. Анан Вакиди дагы ошондой деп айткан дейт, мунун артына ичиген дейт. Ва хуа мутабик лима аддаху Ибн Исхак. Ибн Исхак дагы ушуну айтат. Бул сиранын пайгамбардын өмүр баянындагы алымдар да. Ошону Вади ал-Кара деген немени согушту Хайбарга кирет деп эсептеген эмес дейт Ибн Исхак. Түшүнөбүз багаларга жетебиз иншалла. Ал эми болсо Ас-Сарая же Ал-Буус болсо жана жөнөткөн аскерлери тууралуу, жоолору тууралуу бул эмне? Ибн Исхак болсо 36-ны эсептеген дейт. Жок, өзү катышкан эмес, бирок аскери жөнөткөн 36 болгон дейт да. Демек, мындай айтканда жалпы сан өзү катышкандыкка 27ге чейин эсептешкен экен. Алымдар 27 деп айткан экен. А жөнөткөн аскерлери канча экен? 36 дейт. А бирок Ал-Вакиди 48 деп айткан дейт. Анан Ибн Джаузи Талқих китебинде 56 56 деп айткан дейт. Ва адда Ал-Мас'уди 60 дейт. Мас'уди болсо 60 деп айткан дейт да. Ва балага шейхуна фи назми сирати зиядатан аля 70. Биздин шейхибиз болсо дейт, Аллаху алейм кимди айтып атат? Ал 70тен дагы көптү айтып кеткен дейт. Ва вака инда ал-хаким фил иклим аннаху тазида аля 100. فلعلها أراد ضم المغازي عليه. Ал эми al-Hakim болсо, al-Iklil китебинде 100дөн ашык деп айткан дейт да. Бирок айтат Ибн Хажар мүмкүн ал газават менен бирге эсептеп койгон дейт да. Газават менен немелер. Запсын айтканда ушундай көп болгон экен, көрсөтөрбү? Ушундай көп. Өзү катышкандар болгон, өзү же болсо жөнөткөндөр болгон. Эми иншалла калгандары ушул менен сөз башталып атат. Газаваттар тууралуу иншалла буну кийинки сабакта улантабыз. Аллах субханаху сурайбыз, бизге окуган нерсебиз пайдалуу болгон болсун. Бизге пайдалуу илимди көбөйткөн болсун. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.